Öpkөндүгү боюнча 3 маселе бар. Биринчи маселе фахиш, жана чектен чыгып баягы эринин тиштеп, тилин тиштеп өбүшү макрух, тахрими, арамга жакыныраак. Макрух деп биздин китептерде макрух деп келген. Эгер макрух десе макрух тахримиге жакын. Себеби анын оозуна шилекей, тигинин оозуна кирип кете турган болсо эмне болот? Бирөөнүн шилекейи да өзүнүкү эмес. Ушундай мезгилде макрух болот. Бирок жөн өпсө аялын, жөн жанагындай фахиш, жанагы чектен ашып эмес, жөн бетинен өп койсо аялыныкын. Анан ошол аялын өпкөндөн дагы өзүн кармоого мүмкүнчүлүгү болсо, өпкөн боюнча орозон талкалап салбай тургандай боло турган болсо, ал не дейт? Ошого дурус дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо мезгилде аялдарын өп намазга чыккандыгы боюнча маалымат бар. Ал эми жаш балдарды өп кое беребиз иншалла. Анан жаш балдарда итат болуш керек. Себеби жаш балдардын беттерде айымшак бар, тамагы аш болот. Өпкөндө ошонун даамы жана конфет, санфеттер неме болуп калса, ошондой болуп калса, анда кичине макрух болуп калуу коркунучу бар. Ошон үчүн андан сактанууга аракет кылыш керек. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип, мен аялымы орозодо өпсөм болобу десе, жок болбойт dedi. Анан дагы бир киши келип туруп эле, мен аялымы орозодо өпсөм болобу десе, болот дейт. Анан сахабалар сурайт, бул экөөнү эки башка фатва берип калды. Көрдүңүзбү? Ал фатва абалды адамдардын абалына карап берилет. Анан кээбекилер айтып берет да, мына фатва көрдүң, өткөндө мындай деген болчу, эми мынтип калды дейт. Ал эки абалга карап фатва берилген. Түшүнүктүбү? Абалга карап бир нерсе эки башка берилиши мүмкүн. Анан кээбекилер айтат да, өткөндө мындай деп атты, бүгүн мындай деп атасың депчи. Андай эмес. Андан сурашкан, пайгамбардан сураганда айткан, болот дегеним бул аксакал киши. Аксакал кишинин анын шахваты бир аз алсызыраак болот, жанагындай немеге бир орозосун бузуп алып коркунучу жок. Ал тиги жаш жаңы үйлөнгөн жигит болот, аны сен кое тур дейт. Орозону бузуп албагын деген. Ушундай маселе.